Энергетика министрлиги жаңы тарифтик саясат боюнча токтом долбоорун элге талкууга алып чыкты. Эгер ал бекип калса, жакындан тарта айына 700 киловатт саат жаккандар 70 тыйындан, андан ашканы 1 сом 20 тыйын төлөгөн аз келгенсип, ага кошумча Казакстандан импорттолгон энергия наркын кошо төлөмөкчү. Ал 3,5 сомду түзөрү болжолдонууда. Ошентип 700 киловаттан көп жаккандар 1 киловатт электр энергиясына 4,5-5 сомго чейин төлөшөт. Мына алдыда турган кыш проблемасы ел өзі менен өзі болып қалды. Өкмөт өзі менен өзі болып қалды. Өкмөт ошол өзі чече турган маселелердин бардыгын элдин мойнуна жүктөп койду. Биз силерге айтып атабыз, Түркмөнстандан, Тажикстандан, Казакстандан биз электр энергиясын алабыз дагы, экспорт кылып алышык деманычы. Алабыз дагы, анан каалагандай төлөгүлө деди. Ушундай өкмөтүбүзгө кереги барбы? Кептин баары ушундай болуп атат да. Өзүнүн түздөн түз маселесин элдин мойнуна жүктөп, анан кийин кандай чыксаңар ошондой чыккыла деген маселе болду. Бишкекте 16 октябрдан бери электр энергиясынын баа тарифине каршы ачкачылык акциясы уланып, каатчылыкка жооптуларды жаза тартуу талабы коюлууда. 16 октябрдан бери биз ачкачылык жарыяладык. Жалаң ушу электр энергиядагы башаламандык болуп, ууручулук болуп, ошого өкмөт дагы, президент дагы, парламенттеги депутаттардын кээ бирлери ошого аралашып, ууручулук кылгандыгы үчүн биз ошолорго каршы ачкачылык жарыялаганбыз. Бирок алардан кабар алган жан жок. Акциянын катышуучуларынын бири Качкын Булатов бул кыйынчылык бийликтеги уурулардын элге карата диверсиясы болду дейт. Ошо парламенттен депутаттар басып келиш керек эле да, эмне болуп атат деп. Жок, булар уурулар. Бүт 120 депутаттан bir 3-4 эле болбосо, калган баары ууру. Эч кимиси келген жок. Өкмөттөн бирөө да басып келген жок. Себеби ууру. Мен муну атайын экономический диверсия деп эсептейм. Өкмөттүн чалакылыгы менен жоопкерсиздигин айтып, кетсин дегендер суук катуулаган сайын дагы күч алышы мүмкүн. Анткени күйүүчү майларга болгон баа көтөрүлүп токтобой, жарыктан кургалган элге көмүр да кымбат болууда. Же көпчүлүк коалиция бүгүн өздөрү алыш керек моюнга, жоопкерчиликти, же өкмөттү рахмат, онон көрө кетип алган деп жакшынакай биз узатып коюшубуз керек барар жерине. Бирок буга кырбастан эл өкүлү деген жогорку кеңештин депутаттары өкмөт сунуштаган соттолгондугу бар Кубанычбек Турдубаевди энергетика министри кылып бекитип бергенине сөз жок. Ушул окшогон адамдар келип аткандан кийин биз каяка барабыз? Балдарды эртең менен айттык. Турмушту айттык. Мына ушулар өздөрүнүн каалаган жасап атпайбы? Бул маселе боюнча мен Өмүрбек Чиркешевди толук колдойм, урматтуу коллегалар. Ошо негизинде мындай адамдар моралдык, нравалык укугу жок. Бир күн иштегенге. Көчөдө эле байкадыңар. Тиги министр кылып соттолгон адамды койду. Бул деген эмне? Акылга сыйбаган иште. Муну оңойт дейт, бул оңойбойт. Бул деле ошол эле шаарданга кирет, уурулук шаарданга. Менимче биздин өкмөт ар кандай шылуун, ар кандай баягындай кавычкадагы иштерман бир азаматтардын ошо барымтасында калды да, мен ошол өкүндүрөт. Өзүбүздө суу ресурстарын сарамжалдуу колдонбостон, энерго кризистин алдын алып, ошого бир компетенттүү, тажрыйбалуу адистерди алып келбестен, бир дагы аракет болбой өлкөдө энерго кризис болуп жатат. Эгер кыш оор болуп калып, дагы бир кандайдыр бир эмелер болуп кете турган болсо, бардыгы жооп берет. Кадр саясат өксү өкмөттүн мурдагы тариф боюнча токтому сот аркылуу жокко чыгарылган болчу. Эми болсо какагынга муштаган болуп, бааны көтөрүүнү элдин оюн эске алуу менен бычабыз деп турат. Кыйналган карапайым эл буга жок деп караманча каршы турары турган иш. Бирок бийликтин дежурлары менен көз каранды депутаттары жалпы элдин атынан колдоп коюшу да мүмкүн. Ананда бүгүндөн тарта жогорку кеңештин депутаттарынын жерлерде шайлоочулар менен иш алып барабыз деп таркап кеткенинде да мандем бар. Андыктан кайда барба мамайдын көрүү дегенде карапайым эл алданып азап тартып, ал эми бийлик дагы бир айлакердигин ишке ашырганы калды окшойт. Кыргыз элине, Кыргызстандагы жашаган бүткүл элдерге ушунчалык ыраазы болсок болот да, себеби дегенде бардык кыйынчылыктарды башына өткөрүп атат. А саясий интригаларга эл азыр эч качан кийлигишкен жок. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.